Так, туғандар, мергенчи болом дегендер көп, мага жеке кайрылгандар да андан көп, комментарий калтыргандар андан да көп. Кыскасы эми туғандар, ушул мага өзүмө да кызык болуп аткан, кантип мамлекеттик аңчылык билетти алабыз дегендер өтө көп. Эмне үчүн мен бул боюнча айтпай келгеним, эмнеге дегенде, мен тактап алайын. Мен азыр мисалы үчүн Бишкекти айтып беришим мүмкүн, Бишкекте кайсыл жерге кайрыласыздар. Бирок башка областтан мага кайрылгандар өтө көп болуп кетет. Ошон үчүн мен айтпай жүрдүм. Мен бүгүн Минприродага бардым. Барып атайын кайсы 7 облустун ар биринин дарегин алдым. Кудай буйруса, ушул даректерди сиздер ушул видеонун описаниясына мен жазып калтырып коем. Ошол негизинде сиздер барып документтерди чогултуп алып барып тапшырасыздар. Андан кийин 1 айдын ичинде экзамен болот экен. Экзаменге барып экзамен тапшырасыздар. Андан кийин 14 күндүн ичинде дейт. 14 күндүн ичинде, бирок технический жактарына карап коюшубуз керек. Ашып кетсе 1 айдын ичинде сиздердин колуңуздарга мамлекеттик аңчылык билети колуңуздарга тиет экен туугандар. Эми ал жерде кандай суроолор болушу мүмкүн деген дагы суроолоруңуз болсо керек. Так, мергенчилик минимум, охот минимум деген болот. Бул жерде эмелер жазылган, закондор. Ушул эле закондогу нерселерди эле көбүнчө суроо берет экен. Суроо бербейт, ал жерде кагаз берет деп айтып, тестовый дейт. Мен түшүнүгүм боюнча ошондой болду. Ошол тесттен өтсөңүздөр, экзаменден өткөн болот экенсиздер. Мындай китепти аңчылык дүкөндөрдө сатат деп айтты. Эгерде сиздер мындай китепти таппасаңыздар, анда мен биздин WhatsApp каналга ушул китептин эле баягы ссылкасын таштап коем. Закондун ссылкасын таштап коем. Биздин WhatsApp каналга катталышты унутпаңыздар. Ошол жерден сиздер көрө аласыздар. Ошону окуп, даярданып, документ тапшырып, кийин экзаменге барып, экзамен тапшырып, аңчылык билетти алсаңыздар болот туугандар. Ушул пайдалуу видео болгон болсо, жаңы мергенчи болом дегендерге жөнөтүп коюшту унутпаңыздар жана биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Мен ушунун баарын сиздер үчүн аракет кылып маалыматтарды алып келдим.